Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен Pocket Option'дан торговля кылабыз. Бүгүн мен сиздерге стратегияны көрсөтөмүн, технический анализ и кантип в общем трейдингден акча табыш керек экендигин ушул видеодо жана ушул каналымда көрө алсаңыздар болот. Достор, бул видеороликтин башталышына лайктан басыңыздар и жана комментариядан достор таштап коюңуздар. Дальше и плюс сиздерге дагы бир совет, колокольчикти басып койсоңуздар, сиздерге кийин жаңы видеоролик келгенде сиздерге телефонуңуздарга же компьютеруңуздарга уведомление болуп чыгып турат, достор. В общем, биринчи сделкабызды биз сиздер менен любой валютный парадан ача бербейбиз, любой эле ситуациядан ача бербейбиз. Биринчи очередь биз сиздер менен технический анализ кылышыбыз керекпиз. Технический анализди кантип жүргүзөбүз, ушул видеороликтерди көрө аласыздар, достор. В общем, давайте баштайлы. Ушундай валютный параларды изилдейбиз, карайбыз и уровеньдерди коебуз, достор. Кайсыл жерде көбүрөөк уровеньдерден отскок болсо, ошол точкалардан биз сделка ачышыбыз керекпиз. Биринчи сделкабызды биз канадец франктан ачабыз. 1 мүнөткө $30 на повышение. Эмнеге мен бул жерде на повышениега ачтым? Азыр мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул жерде бизде технический анализде зеркальный уровень поддержка бар экенин сиздер көрө алсаңыздар болот. Зеркальный уровень сопротивление болчун мурун. Далее бул жакта бизде уровень пробития болгон эмес, достор. Дальше на повышение кеткен эмес. Ага чейин бизде рост болуп, ушул жерде такалып, дальше на понижение кетти. Далее экинчи касание пробития болгон жок. Үчүнчү касанияда пробития болуп, бул уже сопротивлениябыз зеркальный болуп калды, достор. Зеркальный уровеньден келип, бизде разворот болуп атат, достор. Кайрадан ретест болуп атат ушул зеркальный уровень поддержкабызга. И бул жактан биз сиздер менен 1 мүнөткө на повышение качтык. И бул жакта биздин сделкабыз 100% уверенно плюска жабылышы керек. Мынакей өздөр байкасаңыздар болот. Акыркы 8 секунд калды и бул сделкабыз успешно плюска жабылды деп эсептей берсек болот. Плюс 92%, в общем сумме $57 биз сиздер менен пайда көрдүк, достор. Биринчи сделкабыз плюсовой, далее биздин экинчи сделкабызды уже башка валютный парадан ачабыз. Экинчи сделкабызды доллар франктан ачабыз. Бул жакта бизде уровень сопротивления пробития болгон жок. Азыр мен сиздерге көрсөтөмүн бул жакта кандай ситуация болуп жаткандыгын. 2 мүнөткө $30 бир сделка на понижениега кетти. Бул жакта бизде уровень сопротивлениябыз бул жакта болгон, предыдущий касание. Далее бул жакта көп жолу касание болуп, пробития болгон жоктугун биз сиздер менен наглядно көрө алсак болот. Мынакей биринчи уровеньибизге келди. Далее пробития болгон жок. Кайра эле уровень сопротивлениябызга келип касание болду, кайра разворот болду. Далее бул жакта бизде ложное пробития болду, пробития болгон жок. Далее дагы бир жолу пробития кылды, почти да, но болгон жок. Далее бул жакта бизде көрдүңүздөрбү күчүн жоготту и график уже дальше на понижениега кетип жатат, достор. Ушул развороттон биз сделкабызды на понижениега ачып калдык, достор. Экинчи сделкабыз бул жакта уже уровень сопротивлениядан на отскок на понижениега ачып жатабыз, достор. Эгерде, достор, сиздер түшүнбөй жатсаңыздар такыр, биринчиден сиздерге сразу эле бардыгы нерсе келбейт. Ошон үчүн, достор, биринчи очередь сиздер ушул сайттан регистрация өтүшүңүздөр керек. И дальше демо счет деген бар. Бул жакта учебный счет. Ушул учебный счет менен ушул видеороликтерди кайталап көрүп, пробовать этсеңиздер, сиздерге түшүнүк келет, достор. Сразу эле келип түшүнө албайсыздар. Ошон үчүн кичине убакыт керек, бир жумадай, и дальше уже сиздер түшүнүп кетесиздер. Бул сайттын ссылкасын видеонун астына калтырып коемун же комментариянын башында болот, достор. Ушул жактан регистрация өтөсүздөр, ссылкадан өтүп, ссылкадан регистрация өткөндөн кийин сиздерге учебный счет берилет, демо счет. И ушул демо счет менен сиздер как реальный акча менен сыяктуу эле торговля кылып үйрөнсөңүздөр болот, достор. Биздин экинчи сделкабыз плюска жабылып атат. Акыркы 4 секунд калды и бул жакта дагы биз сиздер менен 92% прибыль алып кеттик. Эгер, достор, интернеттен акча таап, ушул сфера сиздерге жагып жатса, эгерде сиздерге ушул сфера интересный болсо, анда, достор, биздин каналыбызга катталыңыздар. Телеграмыбызда бул жакта мен өзүмдүн сигналдарымды, өзүмдүн прогноздорумду жөнөтүп турамын жана обученияларымды ушул жака жүктөп турамын, достор. Бул экинчи ссылка болот. Экинчи ссылканы сиздер кайрадан эле видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Ошол жактан подписаться басып коюңуздар. Ал канал бесплатный, эч кимге акча төлөө керек эмес. Ошон үчүн, достор, бардыгы сиздерге бесплатно үйрөтүлөт жана көрсөтүлөт. Үчүнчү сделкабыз канадец франктан ачылат. Бул жакта бизде уровень, зеркальный уровень поддержкабызга
келди и бул жакта бизде уже разворот болуп атат достор. Биз сиздер менен бул жакта 2 мүнөткө на понижениеге аштык. Караңыздар, бул жакта бизде кандай момент болуп атат. Башында айткандагыдай эле биз сиздер менен уровеньдерди коебуз. Сопротивление, ортоңку уровень и астыңкы уровень поддержка. Үстүнкү уровень бул сопротивление болот, далее ортоңку уровеньдер бул отскоктор. То есть биринчи уровень поддержка бул зеркальный и как раз ушу уровенибизге бизде графигибиз отталкивается деп атат. Биринчи касание разворот, экинчи касание кайрадан эле разворот болуп атат. То есть развороттун моментинде биз сделкабызды на понижениеге ачып атабыз. Ага чейин бул жакта бизде зеркальный уровень поддержка болгон достор. Көрдүңүздөрбү, бул жакта бизде графигибиз уровеньден уровеньге жылат. Биз сиздер менен ушинтип краткосрочный движениялардан зарабатывать этебиз. Ушунун нерсенин аталышы бул трейдинг и сиздер дагы ушинтип акча тапсаңыздар болот достор. Болгону сиздер бул сайттан регистрация өтөсүздөр, далее демо счет менен үйрөнөсүздөр 1 жума, 2 жума и потом уже реальный счетко өтүп сиздер дагы ушинтип акча тапсаңыздар болот. 45 секунд калды достор. Акыркы 5 секундта көрдүңүздөрбү, график түшүп туруп кайра резко көтөрүлүп кетти. Мындай ситуацияда биз сиздер менен кандай ыкманы колдонобуз? Мындай ситуацияда биз сиздер менен мартингейлди колдонобуз достор. Мартингейл бул эмне экендигин мен бардык видеоролигимде айтамын. Биз сиздер менен сумма сделканы көбөйтөбүз. 2 эсеге же болбосо 2,5 эсеге. Менин случаямда бул 2,5 эсеге көбөйтүп анан сделка ачамын. 2,5 эсеге көбөйткөндө биздин суммабыз уже $75 болуп калат. Бүгүн уже понедельник, эртеси күнү и в общем достор, бул жакта биз сиздер менен азыр башка валютный парадан анализ кылып, биз сиздер менен акыркы сделкабыздын удвоениясын колдонобуз достор. $75 суммамды мен 2,5 эсеге көбөйтүп атамын. Валютная пара австралиец-канадец. Австралиец-канадецтен мен бул жерден азыр 2 мүнөткө ачамын на повышениега. Бул жакта бизде мондай разворотная ситуация болуп атат достор. Уровень сопротивления, зеркальный уровень сопротивлениябызды бул жактан байкасак болот. Именно ушу уровеньден бизде үстүдөн астыга пробитие болгон да предыдущий моментте. Далее бул жерде ретест болуп атат, кайрадан отскок, кайрадан азыр бизде цена пробитияга даярданып атат. Бул жакта бизде бир разворот болгон, касание, экинчи разворот, үчүнчү касание жана төртүнчү касанияда бизде тоже разворот болгон. То есть бул жакта достор күчтүү уровень бар экендигин биз сиздер менен байкасак болот. И как раз ушул жерден бизде азыр на покупка ачылды. Далее бул жакта бизде азыр пробитие болушу керек достор. Ошону биз сиздер менен күтүп атабыз. Бизде дагы 1 мүнөт 10 секунд бар. Ага чейин достор, мен сигнал жөнүндө айтып кетейин. Сигнал жөнүндө достор, биз күндүзү саат 3-тө азыр мынакей торговля болуп атат. Данный ситуацияда сигналдар жөнөтүлүп атат. Биз сиздер менен бүгүнкү күндө понедельникте получается бул жака сигналды жөнөтөмүн да. Так, бизде евро доллардан 12.16, евро доллардан сделкабыз плюска жабылды. Евро канадецтен сигналыбыз бул жакта бир минуска жабылды да. Бул жакта мен ушинтип скриндерди жөнөтүп турамын, сделкаларымды. И кайрадан дальше биз сиздер менен продолжать этебиз да торговляны. Бул жактан переслайд этебиз. И кийинки сделкабызды биз сиздер менен евро доллардан бул жакта анализ жүргүзүп, анан сигналымды мен телеграмма жөнөтөмүн достор. Сиздер дагы ушинтип артыбыздан торговля кылсаңыздар болот достор. Евро доллар ниже 23. Бул жакка жазып жөнөтөмүн сигналды. Евро USD ниже до 24. 23 экен. Все, сигнал жөнөтүлдү. И сиздер дагы ушинтип сделка ачып, биз менен чогуу зарабатывать этсеңиздер болот достор. Австралиец канадецтен сделкабыз плюска жабылды. По итогу достор, бизде плюс-минус $100 зарабатывать эттик да. Кечээ күнү кечинде торговля баштаганмын. Бүгүн күндүзү кийинки күнү күндүзү уже саат 3-тө торговля токтоп атат. Кийинки күнү келип көрдүңүздөрбү, холодный баш менен да, муздак мээ менен мен келип, бир плюсту оңой эле жаап кеттим да. Ушинтип торговля кылып зарабатывать этебиз достор. Биздин каналдарыбызга кошулуңуздар келсе, ссылкаларын бардыгын видеонун астына калтырып коёмун. Бул канал бесплатный, эч кимге акча төлөө керек эмес достор. Болгону сиздер ушу ссылкадан өтөсүздөр и жана катталасыздар достор. Бул жакта ушундай видеороликтерди жөнөтүп турамын. Обученияларымды жана сигналдарымды жана отзывдарымды ушул жактан тапсаңыздар болот. И акча чечүүлөрүмдү да ушул жактан көрсөңүздөр болот достор.
бүт бардыгы прозрачно, бүт бардыгы без обмана. В общем, достор, сиздер менен кийинки көрүшкөнгө чейин сиздер менен мен Нурсултан трейдер, каналыбызга катталыңыздар и жана лайктан басып коюңуздарды унутпаңыздар.